Саламатсыздарбы? Биз бүгүн эң оңой булочканы жасайбыз. Булочканын камыры ачыды. Булочканын камырына кандай ингредиенттер керек, кандай? Азыр мен силерге айтып берем. Биринчиден сүт, суу, күн карама майы, кум шекер, ачыткы, туз керек. Биринчиден тузду салып алабыз мискеге. Тузду бир чай кашык салабыз. Андан кийин дрожжду 2 аш кашык салып алабыз. Андан кийин кум шекерди 80 грамм салабыз. Май, күн караманын майын 125 грамм, сууну 125 грамм, сүттү 125 грамм кылып салып алабыз. Бардыгын эң акырында унду салабыз 700 грамм. Бардыгын жакшылап аралаштырып, камырды боорсокко ылайык кылып, жумшак кылып жууруп алабыз. Мынакей камырыбыз дагы ачыды. Мынакей, азыр карап туруңуздар. Камырды узун кылып, мындай. Мынакей. Бул булочканын формасын ар кандай кылып алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап, ар кандай кылып, ичине начинка салсаңыздар да болот. Вареньеден, алмадан, быштактан начинка кылып алса болот. 20 мүнөттөй баарын мынтип жасап алганыбыздан кийин 20 мүнөт адай тыныктырып коет. Мынакей булочкаларыбыз дагы тыныкты. Жарым саат койдук. Эми азыр тизип алабыз. Духовканын тизип алабыз. Духовканы алдын ала жагып койгонбуз. Азыр жумуртканын сарысы менен мак дагы кошобузбу? Maktın alayım demesi yok. Макты кошуп алабыз үстүнө. Туруп. 220 градуста жарым саат бышырып алабыз. Мынакей бышыруу процесси да жүрүп атат. Азыр 10 мүнөттөн кийин булочкабыз даяр болот. Мынакей. Бираз кызара баштады, булочкабыз көп. Мынакей булочкаларыбыз дагы даяр болду. Мынакей. Мынакей караңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Каналга жазылып кетиңиздер. Эгер видео жакса, комментарий калтырып кетиңиздер. Класс басыңыздар.